Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинде айымдардын ишкердигин өнүктүрүү долбоору негизинде мыйзамдагы айрым актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча атайын тегерек үстөл болуп өттү. Иш чарага мамлекеттик жана банк тармагынын атайын өкүлдөрү чакырылды. Кыргыз Республикасындагы финансылык институттарынын кийинки ишмердиги негизинен лизингдик предметти көзөмөлдөөчү укуктук абал боюнча атайын эксперттер долбоорду иштеп чыгышкан. Бул мыйзам долбоордун башкы максаты лизингдик ишмердүүлүктү өнүктүрүү, бул багытты өнүктүрүүгө багытталган иш тартибин жеңилдетүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө лизинг бул өтө Кыргыз Республикасында керектүү продукттардын бири. Биздин экономика бүгүнкү күндө өндүрүш техникасы, өндүрүш станоктор аябай эскирген абалда турат. Аны жаңылоо үчүн жаңы инвестициялар, жаңы финансылык инструменттер керек. Ошол инструменттердин бири лизинг эсептелинет. Лизинг аркылуу биздин өндүрүүчүлөргө тикелей инвестицияларды тартып, ошол аркылуу жаңы станокторду, жаңы оборудованияларды алып, ошонун негизинде ишти алдыга өнүктүрүп, ошонун негизинде жаңы иш орундары түзүлөт да. Бул негизинен жалпы экономикага өтө пайдалуу нерсе. Бул тегерек столдун иш алкагында биз Кыргыз Республикасынын финансылык аренда жөнүндө законуна жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча талкуу жүрөт. Жана Кыргыз Республикасынын салык кодексине лизинг ишмердүүлүгү боюнча салык жеңилдетүүлөрүн берүү боюнча талкуулар жүрөт. Ошол талкуулардын негизинде биз ойлойбуз, биз лизинг инструментинин финансылык институттарга болгон кызыктарлыгын өстүрөбүз деп. Кыргызстанда айрым гана мамлекеттик жана менчик банктар лизингдик кызматтарды көрсөтө алат. Эксперттердин айтымында учурда лизингке суроо талап бар. Анткени айыл чарба, токен, медициналык, соода, жол курулушу жана курулуш иштери боюнча жабдыктар абдан эскирип, жаңыланууну талап кылат. Лизинг тууралуу закон 2002 жылы кабыл алынып, 2005 жылы законго акыркы жолу өзгөртүүлөр киргизилген. Лизинг берүүчүлөр лизингдик операцияларды жүргүзүүсүндө салык боюнча жеңилдетүүлөрдү берүү үчүн 2012 жылы салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Лизинг рыногу Кыргызстанда жаңыдан орун алуу, калыптануу гана доорун жашоодо. Долбоордун эксперттери салык кодексине лизинг тармагына жеңилдетүүлөр кирсе, Кыргыз Республикасынын лизинг тармагына жаңы инвестициялар, тикелей финансылык каржылоолор келсе, финансылык институттардын кызыгуусу күчөсө, биздин экономикага чоң салым болот деп болжошууда.